Арыбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Азыр ушул кичине Кытайдын 6-муундагы кыргыз учактары боюнча сөз кылайын дедим. Комментарийлерден бир нече жолу 2-3 ай мурда суранышты эле көрүүчүлөрүм. Ошон үчүн ошол сурангандарга сиздерге ошо назарыңыздарга да бул маалымат. Кытай жаңы кыргыз учактар жасап атат. 6-муундагы кыргыз учактар бул деген дүйнө жүзүндөгү күч тең салмактуулугун өзгөртө турган нерсе. Албетте бүт маалыматтарды расмий булактардан текшерип алсаңар жаман эмес. Абдан жакшы болот, бул жөндөм керек да. Дүйнө жүзүндө азыр ошо 4-5 өлкө ушундай 6-муундагы кыргыз учактарды иштеп чыгып жатат. Кытай J-36 дегенде жана АКШ ошо NGAD деген жана Европада FCAS дегендер бар. Эми Жапонияда дагы FX дегендер бар да. Ушул эгерде карасак, биринчиден алардын радарлары алыс атат, өзгөчөлүктөрү сыртындагы боек радио сигналдарды жутат, ошон үчүн көрүнгүс болуп эсептелет. Радардан кичинекей чымчыктай эле көрүнөт да учуп баратканда. Же кээ бир учурда көрүнбөй деле калат. Жана ар кайсы түрдүү, ар кайсы максаттуу дрондорду башкара алышат. Жана дрондордун үйүрүн башкарат да, керек болсо, ошол атайын компьютер пилот да. Ал дрондорду ракеталардын ордуна жүктөп алып барса болот. Кээ бир учурда атайын контейнерлерди жүктөйт, контейнерге көп дрон батат да. Ушундай өзгөчөлүктөр бар. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, кээ бир учурда бул учактар учкучсуз башкарыла алат да. Учкучтун кереги жок да. Бирок азырынча баягы гибриддик система, баары бир учкуч кошулат, учкуч башкарат. Бирок баягы эгерде учкучсуз согуш майданына чыгарыш керек болсо, маселе жок да. Ушул мисалы үчүн АКШнын НГАД деген же NGAD деген учагы ушинтип көрүнөт. Бул боюнча маалымат аябай мындай жашырылган. F-22 карыды деп эсептесе болот. Ал 5-муундагы учкуч учак болсо, F-22, F-35тер. Бул 6-муундагы ошол кыргыз учак болуп эсептелинет да, толугу менен адамсыз башкарылган. Албетте бул FCAC евро биримдиктики, евро биримдик ушундай учактарды жасаганга аракет кылып атат. Долбоору иштелип жатат азыр бүгүнкү күнү. Жана ошол FX деген бул Жапониянын долбоору. Билесиңер, Жапония 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин, жеңилгенден кийин аларга армия алышты тыюу салынган. Ошон үчүн алар баягы балдарды машыктырыш үчүн страйкбол оюнун ойлоп табышкан. Жана баары бир ошо өзүнчө кошумча аскердик технологияларды иштеп чыга берген. Анткени аларды баягы Гитлердик Германиядай жанчып, бүт баягы элитасын кырып, асып, эчтеке ушундай нерсени кылышкан эмес да америкалыктар. Ошондуктан булар дагы эле инженерлерин сактап, аскердик технологияларды иштеп жаткан. Жана ошол тынчтык кезинде Американын базарын жеңип салган Toyotалар чыгарып, ар кандай машиналар чыгарып. Ошол эле Mitsubishi, Toyota компаниялары дагы танк истребительдерди да долбоорлорун тартып иштеп жатышат да. Жана ошол 6-муундагы FX деген ошол кыргыз учакты жасап жатышат. Жакында эле Кытайга каршылаш кылып туруп, Америка Кошмо Штаттары Жапонияга аскердик күчтөрдү жасаганга уруксат берди. Эми булар жанталашып, нак куралдарды иштетип чыгып сынап жатышат да. Кытай жаңы муундагы кыргыз учакты тездетип иштеп чыгууда. Бүгүнкү күнү ошо Кытай Америка Кошмо Штаттарына утулуп жатат азырынча, көбүнчө техника боюнча саны менен ашып баратса, сапаты менен утулуп жатат. Ошон үчүн сапатын жогорулатканга аябай шашылып жатат да. Негизги долбоорлор Чэнду J-36 жана Shenyang J-50 же болсо JXD дегендер бар. Өзгөчөлүктөр стелс көрүнгүс да, радио сигналдарга көрүнгүс, көз менен көрсө болот. Эми тез жана күчтүү круиз режими, бул деген башка ошол учактардан айырмаланып, эң күчтүү, ошо эң тез ылдамдык ошо кытайлардыкы болуп жатат бүгүнкү күнү. Маалымат боюнча круиз режими 2,5 махта, бул деген 3000 км/саатына дегендей да. Ушундай мындай ашык ылдамдыкка чейин жетише алат да. Дрондордун тобун башкарат пилотсуз режим, баягы ошо учкучсуз режим. Чэңду J-36-ны кыскача маалыматын калсак, 3 кыймылдаткычтуу, ошон үчүн тез уча алат. Баягы круиз режимде, бул деген жөнөкөй мындай учуу режиминде 2,5 махка чейин учат. Канаты ромб сыяктуу болот жана узундугу 22,5 метр.
Канаттын ошо узундугу 20-24 метр болот. Ылдамдыгы 2,5 махка чейин. Бул супер круиз боюнча. Стелс аз көрүнүктүүлүк бул атайын мындай анын баягы бойгучтары радио сигналдарды жутат. Эгер баягы жылуулук сигналдарды да жутат. Ошон үчүн жылуулук байкоч менен да көрүш кичине кыйыныраак болуп калат. Куралы PL-17 ракеталары. Ошол ракеталар жакында ошо PL мындай катарындагы ракеталар Кытай саткан ошо учактардын мындай канатынан атылып, Индия менен Пакистандын ортосундагы согушта Индиянын Еврофайтер Тайфун деген жаңы 5-муундагы же 4+ муундагы учактарын кырганга жардам берди ушул ракеталар алыскы аралыктан. Бул деген Кытайдын мындай асманда өсүп жаткан артыкчылыктарын көрсөттү да. Ошон үчүн PL бул жөнөкөй ракета эмес, бул абдан коркунучтуу ракета. Жана гиперүндүү ракеталарды дагы ошо бортко жүктөй алат, аны менен сого алат да. Тармактык иштөө, дрондук башкаруу бар ошо учакта. Көрүнүшү ушундай. Жана Кытай бүгүнкү күнү ошол авиашоулдорунда көрсөтүп жатат акырындап ушул кыргыч учактар учуп атат да. Чын эле бул прототиптер жасалды жана сыналып жатат. Албетте үстүнөн дагы аны жакшыртуу максаттарына жеткирүү иш-аракеттер уланып атат да. Shenyang J50 болсо кыскача маалыматын алсак, эки кыймылдаткычтуу лямбда сыяктуу канаты. Максаты аба үстөмдүгү жана чабуулдарды өткөрүү, тез ушундай көрүнгүс стелс чабуулдары. Тик куйруктары жок, ошон үчүн радио мындай турбуленттик изди калтырбайт. Ошон үчүн аны асмандан байкаш бир аз кыйыныраак болуп калат. Анткени бүгүнкү күндө стелс учактар пайда болгондон кийин көп өлкөлөр атайын спутниктерди иштеп чыккан. Ал деген баягы радио сигналдан байкабайт, ал деген абанын бырышышынан карайт да, турбуленттигинен карайт. Ошол абанын бырышын байкаган метеоспутниктер кээ бир учурда стелстерди байкап коет да. Ошо үстүндөгү вертикалдуу канаттар ошондой бырышты, абанын бырышын жасашат да. Ошону байкаганга кыйыныраак болуп калат мындан. Маневр вектор өзгөртүүчү от чыгар, сопло деп коет. Мындай мисалы үчүн F-22 бүгүнкү күнү жана Су-27 эң кыйын деп учактардан кыйындары деп эсептелинген себеби алардын оттугу же болбосо от чыгары мисалы үчүн айланат да, тегеренет, өзүнүн мындай өзгөртөт да, мындай ордун багытын. Ошондуктан ошол багытын өзгөрткөндүктөн маневрдүү болот, аябай тез ошо учат, тез өзүнүн учуп баратканда мындай абада абалын өзгөртүп ийет да, мындай буйтайт да, тез буйтайт. Ошол нерсе менен башкарылган бул дагы Кытайдыкы. Курал ички бөлүккө барчу арга максаттуу ракеталар бата берет. PL-17 да, гиперүндүк ракеталар да, мындай эркин түшүүчү бомбалар да батышы мүмкүн. Анын көрүнүшү ушундай да, бир өзгөчө, албетте баягы лямбда сыяктуу канаттар менен. Мунун да прототипин көрүштү чалгындар. Кытай ушуну иштетип жатат, мындай майын чыгарып жеткирип жатат жогорку сапатка. Учкуч учактарды башкаруу опциялары бар, экөө тең пилотсуз. Мындай эгерде кээ биринде мисалы үчүн 2ден пилот отурса, керек болсо аны толук автономдуу түрдө аскер майданына жиберсе болот да. Спутник менен эле башкарып, же атайын жасалма акылды коштоп, аны менен башкарып, жасалма акыл менен коштоло алат. Жана жасалма акылга киргизилген массаттарды, буталарга так чабууларды өткөрүп ийет да, адамсыз эле. Мисалы үчүн кээ бир учурда башкаруусуз деле. Бул деген эмнени билдирет? Мына программаны жүктөйсүң учакка, ал учак күйүүчү майын куясың, куралын жүктөйсүң, кнопканы басасың, уктайсың, ойгоносуң, анан ошо учак учуп келип туруп, эгерде аман калса отурат, анан анын видеокамераларынан көрөсүң. Бутаны барып атып кеттиби, аткардыбы максатты же жокпу. Өзүң согушка катышпайсың да. Ушунчалык деңгээлге жетип баратат бул техникалар. Дрондор тобун реалдуу убакта башкарууга мүмкүнчүлүк болот. Эгерде мисалы үчүн пилот ичинде бар болсо, учкуч бар болсо, учкуч ушу дрондорду атып атайын контейнерлерден анан башкара берет да. Мисалы үчүн ички бөлүктөн учура алат дронду бир-бирден, асма контейнерден учура алат дрондорду. Чоң дрон алып баруучу атайын баягы жанындагы мындай учак, жүк ташуучу учак ошол дрондорду чачып бере алат. Анан учак аларды, кыргыч учак болсо аларды кармап, радио сигналдар башкара алат.
транспорттук учактын жардамы албетте аяка мисалы үчүн миңдеген дрондорду батырса болот же болбосо жүздөгөн. Жана жерден учурулган дрондорду дагы кармап учуп бараткан жерден ошол кыргыч учак башкара алат да. Анан албетте дрондордун үйүрү бүгүнкү күнү бул эң ажал курал деп эсептелинет. Ядердик жарыдырууга караганда уроолорду азыраак кылат, бирок тирүү жандыктарды же атайын техникаларды талкалаганга өтө дыкаттык менен колдонулса болот да, бул нерсе колдонсо болот. Жана албетте буга эч кандай мындай ПРОсы да азыр тоотпой деп атат бул дрондор үйүрү. Эч кандай рептерге аттоочу дагы системалар бар, жасалма акыл менен. Ошону токтотуу кыйын да. Ошон үчүн бул келечектеги, жакын келечектеги эң катаал курал ушул дрондордун майда барат дрондордун үйүрлөрү болот да. Анан G36 радар менен коштолот. Бул эки кыргыч учактын AESA XL диапазон, көп диапазондо иштей алат. 360 градуска карайт, тегеректеп да радары. Бир эле багытты карабай алдындагы. Ошон үчүн артынан аткан ракеталарды аңдыйт. LP жашыруу режими бар, жана РЭП радарлар жана байланыштуу басуу системалары бар да. Ошол эгерде мисалы үчүн бир жерден радар иштесе, бул деген аны ошо баса алат, алдын алып туруп. Анан албетте ошо түзүлүштөрү интернетке акырындап тарап атат. Чалгындоо кызматтарынын тарабынан ошо түзүлүштөр боюнча маалыматтар кеңири тапса болот бүгүнкү күнү интернетте. Аналогтар менен салыштырсак, мисалы үчүн кыймылдаткыч боюнча ошо Кытайдыкы 3, Америка, ошо Европа жана Жапониянын учактарында 2ден да. Ылдамдыгы 2,5 мах, Американыкы 2,2, Европаныкы 2, ошо 2,2 Жапонияныкы да ошондой ылдамдык. Супер круиз баарында тең бар, баары тең тез уча алат. Стелс мисалы үчүн L+X деп коет, ошо Кытайдыкы. Бул деген ошо абадан дагы абанын бырышы турбуленттик көрүнгүс болуп уча алат ошолор. Калгандар ошо америкалык жана европалык жана жапониялык бир гана ошол радио сигналдардан жашынат да. Анан дрондорлордун үйүрүн баары тең башкара алат да. Ошол боюнча эгерде карасак, салыштырсак ушундай. Негизги айырмачылыктарды алсак, G36 күчтүү кыймылдаткыч, L диапазондогу стелс издөө жана Американыкы мисалы үчүн салыштырсак анын артыкчылыктары NGAD. Бул деген жасалма интеллект менен коштолуусу жана глобалдык тармак дүйнө жүзүндөгү килейген учактардын үйүрү менен башкаруу болот жана глобалдык спутниктик жабууда америкалыктар ушундан күчтүү да. Дүйнөнүн жүзүнүн баарын космостон спутник менен аңдып турушат жана башкарып турушат да кер куралдарды. Анан FCAC Европаныкы модулдук түзүлүш, аны тез өзгөртүүгө, модернизациялоого болот. Ал эми FX ушул Жапонияныкы аймактык адистештирүү менен баягы өзгөчөлөнөт да. Кандайдыр бир атайын маселеге, атайын максатка аларды адистештирсе болот. Жыйынтыгына караганда Кытай тез өнүгүп жатат, Кытайдын технологиялары аябай өсүп жатат. G36 жана G50 күчтүү атаандаш деп эсептесек болот. Калган ошо учкучсуз 6 муундагы учактарга же болбосо учкучтуу, бирок баягы гибриддүү системага коштолгон учактарга. Басымы сенсорлорго ROI тактикасы жана автономдук иш жана толук киргизүү 2030-жылдары күтүлүп жатат да. 2030-жылы бул нерсе ишке кирет деп айтылууда да. Ошо расмий чалгындоо мисалы үчүн ошо булактарында. Албетте каналда бизнес пландоо сабагы боюнча QR ушул бияка катталып, анан эгерде жазып катталып койсоңуздар, жазылып койсоңуздар 1-2-3 күндүн ичинде сиздерге кат келет. Ал катта инструкция бар, кантип видео сабакты өтүш үчүн, бизнес пландоону үйрөнүш үчүн. Жана каналды колдоп койсоңуздар да болот. Андай эмес, ушу менен бүтүрөйүн. Эмне деп ойлойсуздар, комментарийге жазгыла. Ошо Кытай жана дүйнө жүзү космопландарга да жетип атат. Бул 6 муундагы учактардын дагы бир өзгөчөлүгү, булар стратосферадан уча алат жана алыскы космостон мындай эмес, мындай жакынкы космостон деп коелу, бир 36 километр бийиктиктен кээ учурда атака кылганда да жетиши мүмкүн да. Анткени ошого да атайын мындай учкучсуз учактардын түрлөрү каралып жатат да. Биздин өлкө болсо ошо кичине ушундай нерселерден артта калып атат. Биз деген албетте баягы кичинекей өлкөбүз, бюджетибиз анчага жетпес, бирок биз да ушундай нерселерге, долбоорлорго катышсак сонун болот эле да. Колдонуучу катары же болбосо кандайдыр бир салымыбызды кошсок.
комментарийлерге жазгыла кандай ойдосуздар. Эмки видеолорду көрүшкөнчө. Biznesden gerek barına, başlardan murgar al. Çok artasın carıp yolunda, iş geldik de senin kuralın al. Biznesden gerek barına, başlardan murgar al. Çok artasın carıp yolunda, iş geldik de senin kuralın al. О, от души.